Элечектин белгисиз 13 түрү жөнүндө Фрунзе атындагы үй музейинин кызматкерлери айтып беришти. Кыргыз аялдарынын салттуу кийимдери аттуу сүрөт көргөзмөсү Бишкек шаарында биринчи жолу өтүүдө. Иш-чаранын жүрүшүндө коноктор сүрөтчү Артур Болжуровдун эмгектерине күбө болушту. Биз ушул 2013-жылдан бери ушул 2018-ге чейин 5 жылдын аралыгында биз кылган ушул кыргыздын салттуу кийимдерине болгон эмгектерибиздин жыйынтык иштерин бул жерден фото көргөзмөдө көрсөтөбүз. Элечекти оронгон бул өзгөчө чыгармачылык, бирок тилекке каршы азыркы мезгилде бул өнөрдү бардыгы эле биле бербейт. Бүгүн мекенебиздин ар кайсы бурчунан келген энелер жаштар үчүн мастер-класс өтүштү. Музейдин кызматкерлеринин айтымында тарыхты изилдегенде дал ушул салттуу кийимдер өзүнө көптөгөн маалыматты камтыйт. Ааламдаштуу заманда глобализация деп коет эмеспи? Бул Кыргызстандын негизи эле улуттук кийимдер, бул өзгөчөлөнүп турган, этносту билдирип турган элементтердин бири биринчиден. Экинчиден бул улуттук кийимдер, салттуу кийимдер деп коебуз го. Булар деген бул баа жеткис тарыхый булак болуп эсептелинет да. Мекендештерибиздин арасында кыргыз маданиятына кызыккан туристтер да бар. Алар билдиргендей, кыргыздардын салт саналары башка элдердикинен өтө эле айырмаланып турат. Дал ушунусу менен чет өлкөдөн келген туристтер үчүн кызыктуу. Мен мурун мындайды эч качан көргөн эмесмин. Көптөгөн өлкөлөрдө барып жүрсөм да, кыргыз элинин көчмөн жашоо образын алгачкы жолу көрүп турам. Менин оюмча, бул кыргыз эли үчүн тарыхтын негизги элементи катары маанилүү. Бул иш-чаранын башкы максаты кыргыз айымдарынын салттуу кийимдерин көргөзүү жана даңазалоо. Улуу мундагы адамдар белгилегендей, азыр жаштар көбүнчө чет өлкөнүн модасына кызыгат. Бирок аны менен бирге алар кыргыздын салттуу кийимдерин унутпашы керек. Кундуз Кадатаева, Урмат Мамиталиев, Прайм жаңылыктары.